Кандайсыздар баарыңыздар? Мен бүгүн капкейки жасайын деп атам. Оңой рецепт менен бөлүшөм. Үйдөгү бар продуктардан жасалат. Алгач эле 3 жумурткабызды, сахарыбызды жакшылап аралаштырып алабыз. Андан соң сүтүбүздү, суюк майыбызды куюп, аны да жакшылап аралаштырып алып, un разыркы литр салабыз. Унубузду элеп салышыбыз керек. Комучка калбашындай жакшылап аралаштырып алабыз. Бир массага келген соң формаларыбызга куюп алабыз. Ушундай формаларга куйдум. Каалооңуздарга караган формага куйсаңыздар болот. Мынакей суюк коюу ушундай болуш керек. 2,5 кашыктан салдым мен. Көп куйбайбыз. Көп куйсак бышкан кезде аябай көп көтөрүлүп, шишип ашып кетет. Мынакей ушундай болду. Аябай сонун болуп чыкты. 180 градуста жарым саатка койдум. Мен ушундай кызыл болушун кааладым. Кыпкызыл кылып, сонун кылып бышырып алдым. Сахарный сироп менен ушундай кылып беттерине пропитка кылып алып, каалооңуздарга караган крем менен жасайсыздар. Мен сливки менен жасадым. Үстүнө фантазияңыздарга карап украшать этесиздер. Мен клубника менен, просыпкалар менен украшать этип койдум. Жасап көрүңүздөр.